11 жаштамын. Мен 2005-жылдын 5-мартында Скөл областынын Тоң районунун Тогуз Булагы айылында төрөлгөм. Мен азыркы учурда Бишкек шаарындагы Толук Молда атындагы номер 71 мектеп интернатында 6 классында окуп жатам. Мен бул жакка 2014-жылы 4 классында келгем. Kız bolsa 3 yaşında kalgan. 3 yaşından hep de çoğuytu atıp emeğiyle tasınlarım. Çoğuytu bandı bitti olsa ben şaka sıradan deli bereyim. Aykuştu. Ölüp kalsam kol tutup verdim. Kol bolup kalıp kolhağa dene böyle karayt esimde. Anan deyin oşol aldın eten oşol menen yaşap atamazır. Мен бул жакка келгенин себеби 9 жашыма чейин чоң энемдин колунда тарбияландым. Менин ата-энем 3 жашымда каза болгон. Амам рак оорусу менен, атам инсульт оорусу менен каза тапкан. Мен азыркы учурда 4 тууганмын. Эне баларымы карлыгың болбосо чоң эне байкуш ошолор деп каргага кактырган жокмун, кузуңа чокуткан жокмун. Barına tengele çoğoytumu tigitip canım bakıp gitti. Anan hanım ayakka verip koyup özüm ütüp oturam. Anan berbe koyayım desin balam uval bolup kolatka dep berip koygon anın için. Berbe koygon anan görüp bağın baylabayın dep. Balama içine bir bak verir bekenim. Kız bolsa yalgız kız üç ağası var, ağalar hep de kişi bolsa göz salvalar. Men dele görüp osunda turam baram. Биз төрөлүп, биз жашап жаткан дүйнөдө жакшылык менен жамандык ар убак бирге жүрөрүн биле жүрүүбүз абзел тура. Илгери бир пайгамбар айткан экен: жашоомду жалаң гана ийгиликтер коштоп, дүнүйөм түгөл болуп турганда кадимкидей капаланып кайгырам. Анткени бул күндөрдүн деле артында кууралы, азабы болот го деп. Кыйынчылыктар курчап, ачка калган күндөр баштан өтүп, жараткан сыноо берген учурда сүйүнөм. Себеби бул сыноонун арты жыргал менен коштолорун сеземин. Жараткан тартуулаган жарык күндүн деле 15 караңгы болсо 15 жарык болорунан үмүт кылам деп. Ансыңарындай мен жарыкты аныган алгачкы күндөн баштап эле тагдырыма тартууланган кара тактын дөртүн сезгем. Ал дөрт азыркыга чейин менин турмушума өзүнүн залакасын тийгизбей койгон жок. Үй бүлөдө 3 агам, анан мен жалгыз кызмын. Үйдүн эркеси, ата-энемдин көкүрөк күчүгү болчумун. Асыл адамдарыма эркелеп, бакытка балкыган бактылуу күндөрүм аз эле болду. Дагы жакшы, бактыбызга чоң апам бар болуп, куттуу үйдүн кудуретин кетирип, конун учурбай сактап, бүгүнкү күнгө чейин биз менен бир аз болсо да бакытка санаалаш жашап келе жатат. 90'ды тоголото өмүр сүрсө дагы чоң апам күлүү, күчтүү, тыңдыгы менен турмуштун кыйынчылыгын жеңип, нечен жоготууларды баштан өткөрсө да сыноого сынбай келет. А бизге болсо караны тоодой күч кубат берет. Мен дагы чоң апамдын тилегиндей эле анын көзүнүн барында чоңоюп, жакшы бир элимдин керегине жараган адам болсом дейм. Жалгандан өтө эрте кеткен, чынардай болгон ата-энемдин чырпыгы мен. Шагы ийилген бак болуп, мөмөлөрүм бышып жетилсе, ал жемиштин даамын чоң апам кошо татса деп тилейм.
ийгиликке жетип, агаларым да мени менен сыймыктанаар мезгил келсе, бул жашоодон 30 жашында эле кеткен ардактуу адамдарымдын арбагы ыраазы болор деп ишенем. Мен 11 класска чейин көптөгөн тилдерди үйрөнөм. Бир туугандарымды, бейгелеримди үчүн аман болсо башка өлкөгө апарганга аракет кылам. Эмне ыйлап атасың деп келем. Ыйлабай коймок белем. Капалантып турсаңар деп коем аларды. Эмне капа болосуң? Балдарды теңдей бол, мындай бол десең, балдар ата-энеси жок болду, тилди албай калат. Ага капа болосуң. Тигини аткарып кой десе, аткарбай калат, ага капа болосуң. Көп эле капа бар да. Бала оңой менен чоңойбу, оңой менен киши болобу. Өзүңөр эле жаман күчүктүү болдуңар го, аны азыркы турмуш жакшы турмуш, сонун турмуш. Кудай ушуну кут кылып эле жаштарга өмүрүн берсин. Мындай турмуш болбойт да. Биз эмнени көрүп чоңойдук, согушта окуучу болдум мындай кенедей. Соолгон согушта. Күйпөлөктөп кылдатпайлап жоолугун, күн түн эстейм сенин кыял жоругуң, дүйнөдөгү кымбаттардын ичинен мээримиңдин даамын татпай орудум. Мээримге зар, камкордукка муктаж болгон балдардын кайгы, кубанычы, турмушу, тиричилиги дал ушул Мээрим программасында. Назарыңыздарда кайрадан Мээрим программасы. Ал эми дал ушул балдарды келечекке багыттаган, таалим, тарбия берген, экинчи ата-эне болуу жоопкерчилигин мойнуна алган белгилүү инсандардын балдарга кошкон салымы дагы дал ушул биздин программада. Биз кайрадан эле балдардын кыялын орундатабыз. Балдардын кыялын орундатуунун бүгүнкү кезеги Ысык Көл областына караштуу Тоң районундагы Кызыл Булак айылынан келген Нургүлдө. Нургүл, кандайсың? Жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Окуулар жакшыбы? Анда сенин кыялыңды бүгүн орундатабыз, Сен бизди 6 ай күткөнүңдү билебиз, Жүр анда сен белгилүү инсанга жолуктурууга аракет кылып көрөлү, Жүр. Келгиле. Силерди күтүп атканбыз. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Адашпай. Таанышып алгыла, бул жак менин келинчегим Замира, 2 баланын апасы. Жакшы экен. Бул кыздын аты Нургүл. Өзү Ысык Көл областынын 9 Булак айылынан келди да. Азыр бул жерде 71 мектепте окуйт. Сизге жолугам деп атайын, ошол сизди көмүр тутуп сизге алып келдик. Ал эми Нургүл, Өмүрбек Байкең Назаров, Планета Максимумс тигүү фабрикасынын башкы директору. Кубанычтабыз. Анда эмесе жүргүлө өткүлө. Жүрүңүздөр. Биз сени менен таанышканга кубанычтабыз. Биз негизи күттүк элек, жакындан таанышалы, тартынба. Мисалы мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мектепте окугам, силер сыяктуу эле кадимки эле айылда мектепте бүткөм. Андан кийин шаарга келгем 91-жылы. 91-жылы келип мединститутта окугам 1-курста дарылоо факультетинде. 3-курска чейин окудум. Бирок үйдөгү шарттарга байланыштуу ушу базарга чыкканга туура келди. Негизи жашоонун сабагы ушунда турат. Эч качан ошол сыноолорго баш ийип, моюн сунуп отуруп калбаш керек да. Сенин башыңдагы сыноо бул эч нерсе эмес. Кудайга шүгүр, ден соолугуң жакшы, бир туугандарың бар, жакын кишилериң бар. Мына жакшы мектепте окуп атасың, 71 мектепте. Кудай буйрса баары жакшы болот. Анан турмушта кандай гана болбосун, эч качан көңүлдү чөктүрбөш керек. Бир эмеге токтолуп, ошону менен кармалып калбаш керек. Ар дайым жакшыны ойлош керек да. Жаштын тилегенин берет дейт. Кудай буйрса баары жакшы болот. Жөнөкөй эле карапайым кишинин балдары болобуз. Бирок мен ошол ата-энем менен ар дайым сыймыктанам да. Ата-энем мына япондордо айтат, баланы тарбиялаганда балык жегенди үйрөтпөй, балык кармаганды
үйрөтүш керек деп. Ансыңардай ата энем балким аларды окубагандыр, балким аларды билбейт жагаттыр. Бирок бизди эң башкысы эмгекке үйрөттү да. Кандай гана ийгилик болбосун, бул чоң эмгектин арты менен келет деп көп айтчу. Өздөрү менен кошо талаак алып чыгып, картошка талаасында, тамеки талаасында эртеден кечке иштейт элек. Азыркы көбүнчөсү балдар бактылуу тамеки деген эмне экенин билбей калды, картошка деген эмне экенин билбей калды. Биздин кезде түнкү саат 2-ге чейин, 3-кө чейин тамеки тизип отурар элек. Эрте менен саат 5-те турат элек. Ушинтип эмгек менен гана чоңойдук да. Анан айтарым, шашпаш керек. Шашуу бул жашоодогу эң чоң биринчи кемчилик деп айтар элем да, Нургүл. Анткени шашып биз эмне кылабыз? Шашып туура эмес кесипти тандап алабыз. Шашып биз туура эмес үй бүлө курабыз. Деге эле койчу, жашоодо шашпаш керек, жети өлчөп бир кесиш керек. Тагдыр деген бул татаал. Эч качан турмуш бул биз ойлогондой боло бербейт. Маанайыңды түшүрүп, анан болор болбос нерсе үчүн балким сенин курдаш кыздарың сени балким бир сага жакпаган сөздөрдү айтып салат. Алар менен тең тайлашып, аларга өзүңдү ошого доказать этип отурба. Жок, басып кет. Андан бурулуп басып кет. Жол уланат, жашоо улана берет. Кудай буйрса баары жакшы болот. Мен капа болгондо ата энемди сагынам, а сиз кимди сагынасыз? Нургүл, мындай да. Көңүлүм чөгүп калган мезгилде мен эч качан моюн сунбайм, анткени өжөрлүк касиет керек, моюн сунбаш керек. Менде дагы болот, менде дагы кыйналган ушундай учурлар болот. Ошондой учурда мен ар дайым кыйналган учурумду эстеп, бүгүнкү күнүмдү эстеп, салыштырып көрүп, анан баары жакшы деп маанайды чөктүрбөш керек да. Мейли жашоодо кыйынчылык болсун, мейли эметсин, ошол учурда сен ырдай алсаң, көңүлүңдү көтөрө алсаң, сен улуулугуң. Мейли сен ал убакта мындай чалынып, жыгылып калышың мүмкүн. Эч нерсе эмес андан. Мен кимди сагынам? Мен албетте туулган жердин топурак алтын дейт, ошол жакшы күндөрүмдү сагынам, баскан турган жерлеримди сагынам. Бирок ошону менен эч качан ошого көңүлүңдү буруп эле отурбаш керек. Анткени коом өсүп атат. Алдыга карай эметиш керек да. Артты кылчайган, тарыхты билген жакшы. Анткени тарыхты билип олтурсаң, сен эч качан жаңылышпайсың. Бирок алдыга карай ар дайым кадам шилтеп олтуруш керек. Мен ата энемдин ак сүтүн актай албай калдым. Сиз ата энеңиздин ак сүтүн актадым деп ойлойсузбу? Жок. Мен айтар элем, ата эненин ак сүтүн, эненин сүтүн, атанын жасаган эмесин эч качан аткара албайбыз. Анткени атам айтар эле да, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Мен бүгүн бирдемкени кичине жасап алып, анан мен атамды кыйраттым, минттим дегенден алысмын. Колумдан келсе аларды өмүр бою. Бул жашоодо мындай да, бүгүнкү сенин жасаганың, жасап мактангандык бул эмес. Сен атаңды өмүрү өткөнчө эметип, аягында ушул акыркы сапарга узаткандан кийин эл баа берет. Тигинин баласы атасын моюнтуп карады, тигинин баласы апасын моюнтуп карады. Ошондо эл баа берсе, сен ошондо ак сүтүн актаган болор чыгарсың. Ага чейин сен жакшынакай машинени айдап алып, анан атаңды бирдеме жасап, анан эметип чымырканып, мен буларды жасадым деп көкүрөктү каккан, бул менимче акылсыздык. Ата эне мен үчүн ыйык, ата эне сыйлап, ар дайым сыйлап алыш керек. Мен сизге бир суроо берсем болобу? Мен мындан кийин өзүмдү жакын адам катары, атам катары эсептесем болобу? Анан айын мындай да, биз
мына бактыгүл эжекеге айтып коюш керек, мен аябай чоң улуу программаларды уюштуруп жасап жүрөт. Мындайда бизге кабар келгенде мен мына келинчегиме айтып, балдар менен тааныштырам го, биз аябай сүйүндүк. Анткени биздин колубуздан кичинекей бир нерсе келет экен деп. Биз сүйүндүк. Сен өз атаңдай көр, мен өз кызымдай көрүп, мен жоопкерчилик менен, мен эки балам бар, мисалы кызым Меримден эки эсе жоопкерчилик менен мамиле жасаганга аракет кылам. Анткени көңүл деген ушундай назик нерсе. Эгерде макул десең, мен жана мектепте эмес, мен үйүмө келип жашасаң, мен кубанычтуу менен кабыл алам. Анткени баарыбыз конокпуз. Ойлойбуз, жок, андай эмес. Эгер өзүң чеч, акылың менен чеч, үйүбүзгө келсең, өзүмдүн баламдай, өзүмдүн кызымдай карап алганга мына бир топ кишилер турат, эл турат, элдин алдында айтам да. Анткени сенин моунтуп айтканың, мен атам жетим чоңоюп, атам айтат эле да, мен көргөн күндү силер көрбөгүлө деп айтат эле да. Ошон үчүн менин тилегим ушул кичине болсо дагы ушул коомго пайдам тийсе, ушул ой жүгүртүүсүн өзгөртсөм, жашоосуна кандайдыр бир деңгээлде кичине бир таасир берсем, мен жашоодогу максатыма жеткен болом. Биздин үйгө келип жаша, биз менен чогуу эме, чогуу өсөлү, чогуу чоңоелу, чогуу кыйынчылыктарды бирге чечели. Ошон үчүн макул десең, биз ошого даярбыз да. Эч качан бизде бир кара бир ойлорубуз жок. Турмуштан, жашоодон алган өзүбүздүн тажрыйбабызды сага берсек экен, өткөзсөк экен, жол көрсөтсөк экен, өйдө да өбөк, ылдыйда жөөлөк болсок экен деген тилегибиз бар. Биз кубаныч менен, жакшы тилек менен кабыл алабыз бул оюңду. Куттуу үйдөн кур кетпейт дейт. Атайын кичинекей белектерибиз бар, ошону тапшырып койсок. Нургүл, биз абдан кубанычтабыз. Сен биздин кызыбыз болдуң. Мен да укканда аябай кубандым. Мен жолдошумдун айткан сөздөрүн колдойм. Экөөбүз бир чечимге келдик. Ошол анан эң биринчи мен белектердин ичинен китепти коет элем да. Бул китептер, бул китеп менен каалаган максатыңа жетесиң. Бул Эрнест Турсундун Ата журт аттуу китеби, анан Асанбек Стамов Хантейиш, анан бул Тагай би Мухаммед Кыргыз. Сөзсүз китеп окуш керек. Китеп менен дос болушуң керек да. Сенин эң жакынкы, эң биринчи досуң сеники ким болуш керек? Китеп болуш керек. Ошон үчүн китеп оку. Бирок сурайм, окудуңбу деп. Жөн эле барып текчеге коюп койбо. Анан экинчиси бул уюлдук байланыш, телефон. Анан мен визиткамды берип коеюн. Бул менин визиткам. Анан ушул биздин Планета Максимус тигүү фабрикасынын кийимдери, ушул кийимди ооштуруп кийип жүр. Анан тыкан бол, негизи жакшы кийим бул адамдын маанайын көтөрөт, жарашыктуу кийингенди үйрөн. Анан эме Бактыгүл эжеке, сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Жана айтып өткөндөй улуу иштерди жасап жүрөсүңөр. Бул чоң иштер сизге ден соолук, бекем ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сиздерге да рахмат. Мындай Нургүлдөй жакшынакай кызыбызды келечекке багыттоодо сиздерге бизде жолуктурган Кудайга ыраазычылык билгизебиз биринчиден. Ал эми ушундай сиздердей адамдар менен мындай убакыт өткөргөнүбүзгө да кубанычтабыз. Келечекте Нургүлдү ушул өзүңүздөрдүн ушу бактылуу үй бүлөгө кошуп ала жүрүңүздөр. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакыт каалайбыз. Рахмат.